Ассаламу алейкум барыңыздарга. Кечеки өзбекстандык блогер боюнча чыгарган видео Өзбекстандын сайттарында дагы резонанс жаратып, ал блогер кыргыз элинен кечирим сурады. Ал эми кайсы блогер келсе дагы, ырчы келсе дагы, ал мамлекетти жамандаганга эч кимдин акысы жок. Биз дагы Өзбекстанга барып жүрөбүз, Казакстанга барып жүрөбүз. Эки мамлекеттин дагы сөз түрдө кемчилдиги болот. Ошол кемчиликтерди биз дагы айтып аткан жокпуз да. Ал жака барабыз, сейин көрөбүз, келебиз деген нерсе да. Үчүнчүдөн, бул иш чараны уюштурган Лутфулла Бусурманкулу уулу. Азыркы учурда КТРКдагы улуттук музыка телеканалынын директору. Бул Лутфулла акабиз өзүнүн номер 1 жылмыктылары деген иш чарасы бар. Жыл сайын акчага сатып өткөзүлө турган иш чара. Ошол иш чарасын улуттук музыка сыйлыгына аралаштырып жибергендиги үчүн сөз түрдө жоопко тартылыш керек жана кызматынан кетиш керек. Бул жерде ишти ача турган болсоң чоң акча жана чоң коррупция жатат да. Чоң сырдын жүзү ачылышы мүмкүн. Ал эми Лутфулла Бусурманкулу акабиз башка жактан келген ырчыларга, башка жактан келген блогерлерге жылдын мыкты принцессасы, жылдын мыкты ушундай деген да сыйлыктарды бериптир. Бизде Бекборбиев агаларыбыз бар, Сыймык Бейшекеев, Динара Акулова, Алтынай Нарбаева, Гүнүр Сатылганова эжекелерибиз бар. Дал ошол эжекелерибиз жаңы өсүп келе жаткан жаш муунун колун кармап сыйлыктарды тапшырса болбойбу? Сөз түрдө Казакстандан келип тапшырыш керекпи? Өзбекстандан келип тапшырыш керекпи? Бунун зарылчылыгы эмнеде деген маселеде Лутфулла акебиз сөз түрдө кыргыз элинен кечирим сурашыңыз керек жана кызматыңыздан кетишиңиз керек. Лутфулла Бусурманкулу элден кечирим сурасын деген сөздү комментарийди ушул видеонун астына сөз түрдө барыңыздар, жазыңыздар жана бул видеону болушунча репост кылып таратууга сиздердин да жардамыңыздар бизге керек.